Ассаламу алейкум достор. Кандай турасыздар? Машканы мияка токтоттум, кызыл машканы. Анткени эс алуучу жайда такыр место жок экен. Вирджиния штатынан чоң жалынды салам. Тетигил жерде көрүп атасыздарбы? Жолдун жээгинде 5-6 трак турат. Бул жакта дагы жолдун четине бир тракты коюп коюптур. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. 9 трак бул жакка коюптур, бир дагы место жок. Мен буну эмнеге көрсөтүп атам? Азыр сиздерге түшүндүрүп берем достор. Мен деген бул нерсени көрсөткөн себебим азыр эле бир мекендешим чалды да, жаш жигит экен. Чикагодамын дейт. Байке кандай турасыз дейт. Келгениме бир жума болду дейт. Бир жума болду, жаңы эле келдим Чикаго шаарына дейт. Анан деген тракта иштеген байкелерим менен сүйлөшсөм дейт. Оюм тракка кириш болчу дейт. Ой, тракка кирбей эле кой, жумуш жок азыр деп айтты дейт. А жумуш жок болсо, могу трактардын баары эмне турат мыяктачы? Место жок. Өзүңүздөр билгендей, мен деген видеодон көрсөтүп берип атпаймынбы? Жуманын башында Нью-Джерсиден Колорадо штатына бардым $5700. Аяктан жүк алып мына Вирджинияга келдим. Кудай буйрса эртең менен жүктү түштайм. $3700. Экөөнү кошкондо бир жумада $9400 груз ташып атам да. Ошонун деген где-то $4,5-5,000 накта пайда болуп атат да. Ушундай нерселер көп болуп атат да. Мага да абдан көп, күнүгө жүздөгөн мекендештер чалат. Баардыгы айтат, байке биздин Америкага келген себебибиз иштейли, акча табалы деп келдик. Анан көп эле тааныштардан сурап, биз тракка кирсек кандай болот десек, тракка кирбей эле койгула. Тракка киргенде азыр такыр иш болбойт деп айтып жатат дейт. Билбейм эмне деп айтам. Эгерде могу рестерияда орундар толтура болсо, трактор жок болсо айтмакмын. Мен делечи, азыр жумуш жок болуп атат деп. Мен айтып атам го, постоянно жүк менен жүрөбүз. Мына мен 2 жума иштедим. 3-чү жума иштеп туруп үйгө барам. Эгер жүк жок болсо мен иштебейт болчумун да. Өткөндө өзүңүздөр билесиздер, 1 айдан ашык иштегем. Азыр могул жерде бир место бошоду. Бир трак кетип калды, ушул жерге срочно кое калыш керек болду. Андан кийин видеомду улантам достор. Көрдүңүздөрбү? Буяктан бир место бошоду, мен четте тургам. Азыр кызыл машканы оталдырып туруп ушул жерге алып келип коюш керек. Срочно, а то дагы бирөө келип калат. Местан алып коет. Мен эртең мененке чейин калышым керек бул жердечи. Абдан кооз жер экен. Жап-жашыл. Мына кызыл машканы бул жерге койдум. Мына трактардын маңдайынан көрсөтүп коеюн. Чымчыктай болуп тизилип турушат. Жаанда жаап кирди. Азыр трактордун ичине кирип турганан видеону улантпаса, суу болуп калчудайбыз достор. Анда кеттик. Кызыл машканын ичине киребиз. Видеобузду улантабыз. Могул жерде алып тагып коюш керек эле. Мону дагы бирөө чечип кеттир. Мен кечинде эс алуучу жайга барганда, жатканда бар болчу. Где-то 1 ай болуп калды. Эртең менен турсам жок, бирөө чечип кеттир. Достор, негизинен видео бул кыска эле видеодо оюмду айтып коеюн дегем. Атын да эстебей калдым. Жаңы бир 15 эле минут болду, ошол мекендешим менен сүйлөштүм, жаш жигит экен. Ошон үчүн айтып коерум. Ал мекендешим айтат, видеолоруңузду көрүп турам деп. Азыр бул видеону көрүп калсаң дагы кичине ууларды ууп кой. Биз дагы бул жакта 1-2 күн жашаган жокпуз да. Ошон үчүн деген келгениңе 6 күн болуптур. 6 күн деген бул эчтеке эмес, просто адаптация болдум. Эми астыга максатты коюш керек дагы, жанагы американский праваны алыш керек, разрешение на работаны алыш керек, social security'ни алыш керек. Анан тракты окусаң болот, айтиге кетсең болот. Силердин келечек астыда. Жок дегенде 1 жыл иштеп туруп, анан ал деген силер деген бирөөлөрдү укпагыла да. Өзүңөр ошол жумуштарда иштеп көргүлө да. Эгер тракта иштейм десеңер, өзүңөр тракта чыгып иштеп көргүлө. Эгер тракта жумуш жок болуп атса, анан айтсаңар болот. Мен өзүм иштеп көрдүм, тракта жумуш жок экен деп. Ар кандай адамдар болот атпайбы? Кээ бирөө жакшылык каалап атат. Абдан көп ушундай адамдарчы. Жакшылык каалаган адамдар көп. Арасынан ушинтип жакшылык каалабаган адамдар чыгып калат экен. Ошон үчүн инеме айтарым,
жаңа эле келип турсуң, дагы аракет кыл. Жарым жыл өтөт, 1 жыл өтөт, адаптация болосуң, жакшы жумуштарды иштеп көрөсүң, баардыгы жакшы болот.